Сооротуучу Кудай. 3 январь. Абдан жөнөкөйлүктө жазылып кеткен аяттарга көңүл буралычы. Элчи Павыл кызматка даяр адам кандай кылуусу керек экенин жазып жатат. Көп насааттын арасында мындай сөздөр бар. Кары кишини жемелебе. Тескерисинче, ага атаң катары, жаштарга бир туугандарын катары, кемпирлерге энең катары, жаш аялдарга эже карындаштарын катары, адеп ахлактуулук менен акыл насаат айт. Мындай сөздөр биздин кыргыз элине абдан жакын. Кары адам кирип келгенде отурган ордубуздан тура калчубуз деп эстешет орто жаштагы жана улгайып калган ата-апалар. Адамдарга туура мамиле кылуу бул эң сонун сапат. Кудай адамзатка калтырган 10 мыйзам өзүнө Кудайга болгон туура мамиле жана жакыныңа болгон туура мамилени камтыйт. Демек, адамдарга туура мамиле кылганыбыз Кудайга да жагат.